Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Горбанияда жайгашкан сатыла турган 4 бөлмөдөн турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Горбаниядагы Узгенская көчөсүн бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Бул оң тарапта проспект Масалиева жайгашкан. Ал эми ушул эле жолдун сол тарабында Акбура дарыясы жайгашкан. Эми өзүңүздөр билесиздер, Горбаниядагы Узгенская көчөсүн. Ал эми сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй болсо, мына ушул тарапта жайгашкан. Бул көчөнүн аты Узгенская, ал эми сатыла турган жер үйдүн номери 34В. Азыр бул жерде ушул сатыла турган жер үйдүн ээси менин жанымда турат. Анда эмесе мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Кандайсыз эже? Жакшы. Тез болуп иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар үйдү? Ооба. Жакшы. 4 бөлмөдөн турган жер үй экен. Жери канча сотук эже? 4,5. 4,5 сотук, кенен эле экен анда? Ооба. Жакшы. Айтыңызчы, бул жакта 4 бөлмөлүү жер үйдөн сырткары дагы ичинде эмнелер бар? Бүт условия жакшы. Ыссы суу, музак суу, баня, кладовка, туалет экөө, сырткы жана ички болуп бөлүнөт. Бардык шарттары бар экен да? Шарттары бар да. Жакшы. Газ дагы бар, жакшы. Мына дагы замандаштар, суу, свет, газ, отопление, бүт бардык шарттары бар экен. Бул жакта үйдүн ээси айтып атат. Бул үй пышык кыш менен тургузулган деп атасыз, Ооба, пышык кыш менен. Жакшы. Крышасы болсо көрөт атасыздар, шипр менен жабылган экен. Бул жакта темир тосмосу дагы бар экен, атайын гүл эгилет экен, жана ошондой эле жүзүм дагы эгилген экен. Бул жакта атайын темирлер дагы коюлган. Кудай буйрса ушул жер сатып турган болсоңуздар, мына ушул гүл, мына ушул жүзүмдөр сизге тиешелүү болот. Жакшы. Жүрүңүз анда эже, ичкериге кире берели. 4 бөлмөдөн турган жер үйдү алгач сиздерге чоң үйүн көргөзүп берейли. Узун турасы канча болуп калат эжеке? 9га 9. 9га 9. Кенен экен, Жакшы. Жүрүңүз анда биринчи 4 бөлмөлүү жер үйдү көргөзүп берейли көрүүчүлөргө. Ардактуу замандаштар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта воротадан киргениңиздерде эле бул жер кеңири бир 2-3 машина батат экен. Асты болсо стяжка экен. Яма да бар. Яма дагы бар экен да атайын, Жакшы, жакшы. Жүрүңүздөр анда үйгө кире берейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жер үйдү сатып ала турган болсоңуздар, такыр утулбайсыздар. Өзүңүздөр билесиздер, Горбания Оштун так центринде, шаардын так центринде жайгашкан. Болгон чарбаңыздар. Киргениңиздерде эле бул жагы кухня болуп калат экен. Жакшы. Бул жака раковина, стиралка, бүт бардык кухонный эмеректер коюлган. Терезелери жөнөкөй. Жакшы. Бул жакта печкасы дагы бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эжеке, буну кандай от жагып жылытабы үйдө? Көмүр жакса да болот, электрический кылса да болот, плюс газ менен дагы болот. 3 жол менен жылытат экен да үйдө? Биз газ үзүп койгонбуз, бала чака көп үчүн, майда балдар бар үчүн газ үзүп койдук. Безопасный деп, Ооба. Жакшы. Көрүп атасыздар, турбалары кеткен экен бардык үйгө. 3 жол менен ысытылат экен бул үй. Дубалдын жарымы краска экен, калган жарымы болсо водомесёнка экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин бул үйдү келип толук маалымат алып көрсөңүздөр болот. Бул жака киргенде эле бул жагы конок бөлмөсү болуп калат экен. Эң негизгиси бул 4 бөлмөлүү жер үйдүн асты пол экен. Жылуу болот, дубалдары моюща бой, айнек терезелери жөнөкөй, плюс темир тосмолору дагы бар. Бул жакта үйдүн ээси айтып атат, узун турасын билбейт экен бөлмөлөрдүн. Ошол себептен өзүңүздөр дагы чалып, толук маалымат алып келип көрүп кетесиздер. Бул жак болсо, ардактуу замандаштар, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, дубалдары водомесёнка. Жакшы. Эң негизгиси асты пол экен. Терезелер жөнөкөй, плюс темир тосмолору бар. Бул жакта 4 бөлмөлүү жер үйгө бүт бардыгына мына ушундай отопление кеткен. Кудай буйруса, от жаксаңыздар жылуу ысыйт экен. Жакшы. Азыр бул жакта детский бөлмөсүн көргөзөбүз. Мына ардактуу замандаштар. Айнек терезелер жөнөкөй, отопление кеткен, дубалдары водомесёнка. Жакшы. Негизи жакшы экен. Эжеке, айтыңызчы, бул жакта эми шкафтар, кроваттар турат. Булар кандай окуат? Буларды алып кетебиз.
Бүт барын алып кетесиздер, а? Үй эле калат. Эчтемке калтырбайсыздар. Ооба. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар, азыр биз сиздерге 4 бөлмөдөн турган жер үйүн көргөзүп бердик. Бул жактан чыгабыз биз. Бул жакта азыр сиздерге толук маалымат беребиз. Бул жакта баратынан киргениңиздерде эле бул жак сырткы ажаткана болуп калат экен. Бул жак кандай болуп калат, эже? Бул Экинчи жакта эшик. туалет, кладовка. Бул жак туалет. сырткы ажаткана экен. Ал эми бул жак болсо кладовка. Эми керектүү буюмдарды салган, ооба. Жакшы. Бул жак бир бош орундук экен, Үч очок кылып койсо болобу дейм да бул жерге. Жакшы экен. Бул жак болсо сырткы кухнябы? Ооба. Аялдардын экинчи офис экен да? Ооба. Жайкы кухня. Жайкы кухня экен. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар. Бул жакта үч очок бар экен го, эже? Ал жакта казан очок той топур кылса, бир койдун эти кайнайт. Жакшы, үч очогу даяр экен. Раковинасы даяр, газы даяр, бүт бардыгы дап даяр экен. Жакшы. Кухнясы кеңир экен, Той топур кылса кыйналбайт экен да? Жок, кыйналбайт. Жакшы. Мына ардактуу замандаштар. Кухняны көргөзүп бердик. Терезелери пластик экен, көрүп атасыздар. Бул жагы менимче бир отункана болуп калат окшойт, эже? Отункана экен. Жакшы. Бул жакта забор менен тосулган, эшикти ачып кирсеңиздер эле, бул жагы дагы бир өзүнчө бир тооккана деп койсок болот экен. Тооккана болчу. Тооккана. Бул жак дагы бир сырткы ажатканабы? Сырткы туалет. Бул жагы дагы бир өзүнчө бир керектүү бир нерселерди койсо болот экен, Навес. Навес, мындай айтканда. Тапчан коюп койсо болот, Ооба. Жакшы. Жүрүңүз, эжеке, артында жүрө бериңиз сиз. Камерага түшүп каласыз. Мына ардактуу замандаштар. 4 бөлмөлүү чоң үйдү көргөзүп бердик. Узун турасы 9x9, илгери салынган экен, бышкыч менен. Крышасы болсо шипр менен жабылган, ремонту орто. Бул огородко нелерди эккенсиз, эже? Помидор эккенбиз, капуста эккенбиз. Бул кайсы көчөтүн ал? Чоң болуп турган. Не берет? Хурма. Урма экен да? Бул жакта жүзүмдөрдү эйип коюпсуз, жакшы. Бул жакта алмасы бар экен, жакшы. Жери 4,5 соток. Бардык условиялары бар дейт. Суу, свет, газ, отопление, канализация, бүт бардык шарты бар дейт. Бул жагы сырткы Чоң тапчан. Чоң тапчан деп коет экен бул жакта. Көрүп атасыздар. Жайында ушул жерге чай ичип, ушул жерде уктасаңыздар болот. Жакшы экен, Жабылган экен, бүт бардыгы. 4 тарабында тең коңшулар жашайт да, эже? Ооба. Бул жагы ачсак, бул жак баня болуп калабы, эже? Ооба, баня. Свет жандырып коюң. Жакшы, бул жака киргениңиздерде эле раковина. Бул жактан от чыгат экен, От жагылат. Айнек терезелери пластик. Охо. Мини баня экен да? Пары өтө сонун. Жакшы, пары өтө сонун дейт. Жакшы, бардык шарттары бар экен да. Жакшы, канализациясы бар дедик. Жакшы. Полдору дагы кафеле экен, жакшы. Анда эмесе сыртка чыгабыз. Биз сиздерге азыр банясын көргөзүп бердик. Бул жак болсо эмне деп коебуз, эже, буну? Временкабы? Ооба. Суунун напорун көргөзүп коелу. Суу жакшы эле чыгат экен, Суу ал жактан да чыгат, бул жактан да чыгат. Жакшы. Эки жерден суу чыгат. Үйдүн ичинен дагы чыгат экен. Огородко кетет болчу. Жакшы. Огород бар экен, жакшы. Огородко баары чок текси болот. Жакшы. Жүрүңүз, анда времянканы көргөзүп берели. Бул жагы киргенде эле дагы тапчан болуп калат экен, Кичинекей тапчан. Дубалдары ойдам сөңкө экен. Айнек терезелери бул жактыкы пластик экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул жак менен эле сиздер баняга кирип кетет экенсиздер. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Жакшы. Кенен экен бул жагы дагы. Свет жагыш керекпи? Жок, болду, жарык эле экен. Жүрүңүз, артымда жүрүң.
Бул сиздин үйүңүздү домдор алабыз деп атат дедиңизби, курулуш Ооба. компаниялар? Ошондо бир аз маалымат берип коебузбу көрүүчүлөргө? Биз компаниялар бизге келип атышат тынбай эле. Сотыгын канчадан сурап атат эже? Ошо сотугуну 25тен сурап атат. А 25 бизге жакпайт. Макул болбой атасыздар. Канча деп атасыздар? Биз эми болгон сумманы ушу $150 деп эме кылып атабыз. Оюбуз ушу 150ке кетсе, биздин оюбуздагыдай болот да, ойдогу сумма чыгат эле. Ушул жерди сиз $150 берем деп атасак, курулуш компанияга. Ооба. Алар сиздерге 4 квартира берет экен, мындай айтканда. Утат экенсиздер да? Ошондой деп атат. Эми күзүндө болот деп атат да. Эми бизге азыр эми акча керек болгон үчүн. Срочно саттам, акча керек болуп атат деп атаса? Ооба. Жакшы эже. Документ кимдин атында? Документ менин атымда. Баасын канча деп атасыз? Бул ушу ашы кеми жок 150 деп атабыз. $150,000 деп атасызбы? Ооба. Жакшы. Кеми болбойбу анда? Ушу кеми да жок, ашыгы да жок. Ушу болгон эле сумманы. Тоготер жери $150,000, а? Биз уну Жакшы. Бизге аябай керек болуп атат да. Ошон үчүн эмесем кичине күтсөк, биз 4 комнаталуу 4 үйгө ээ болот элек да. 4 квартирага десеңиз. 4 квартирага ооба. Жакшы. Документинен проблема жок, эже? Жок, кызыл китеби бар. Мына ардактуу замандаштар, документинен проблема жок дейт, баасы $150,000, тоготер жери дейт. Андыктан кеми барбы деп чалыштын кереги жок. Тоготер жери $150,000. Туура келсе аласыздар, туура келбесе албайсыздар. Болуптур эже, онда ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге шаардын так ортосунда жайгашкан Горбаниядан сатыла турган 4 бөлмөдөн турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган жер үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, толук маалымат алып, келип көрүп кетсеңиздер дагы болот. Уктуңуздар, тоготер жери $150,000 дейт. Андыктан кимиңиздерге жаккан болсо колду мүмкүнчүлүктөн чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.